إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. Бүгін 17 июл Сузак районунун Барпы айылындагы Алым Чубагачы Жалилов атындагы мечиттин ачылышы болуп өттү. Иш-чарага жергиликтүү тургундар жана өлкөбүздөгү белгилүү дин алымдары, муфтий башында турган дин кызматкерлери катышты. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Келген дин алымдары тарабынан Чубагачы Жалилов эскерилип, динге болгон кызматы айтылды. Курулуш иштери толугу менен Камчыбек Ташиевдин каражатына бүткөрүлгөн. Мындан улам мечитти салып, алымдын атын ыйгаргандыгы үчүн ыраазычылыктар айтылды. Алла Тааланын ыраазылыгын алам деп бир мечит курган болсо, Алла Таала ага бейиште бир үй курат деген. Ошон үчүн ушул жерде мына Камчыбек акебизге Алла Таала мен кайрылып айтарым. Siz Kudayım buyursa özünüzge beyişte üy kurdunuz. Kudayım oşonu kut kılgan bolsun. Uşul dünyada Çubagacı kebisde şunday ardaktagan adamdardın arasında en astınqı saptarda siz eleniz. Uşunday bir türü geslerinde, uşunday razıçılık menen bata duasında ima kılat ele. Türü geslerinde de batasını aldınız. Mına bu dünyadan ötüp etkende de şu meçitti oşa kişinin atına ıygar batasız. Kuday Taalam kabul kılgan bolsun. Meçitti salgan Allah Taala kadırdan. Kamçeki Allah Taalam razı olsun. İnsanға rahmat aytalbagan Allah'a rahmat aytalbayt deydi. Oşonduktan inşallah şu gayrat kılıp bir kış salsa da inşallah Allah kadırdan deydi. Uşun жерде ustalarga rahmat. Uşunday çıraylı kılıp, taza kılıp, aybay qoz kılıp salganına. Mına keyim kana arman öte köp. Çubagdamınla ustazыбыз çoğu bizmen uşuda açılışta olsa kanday vakit ele. Oşonduktan gün sayın özübüzdagı oşol gün uzak emes. Her birimiz oşo gündü unutpay jaşaylı. Gün sayın şükür kılıp jaşaylı. Allah Taalam inşallah kabul kılsın. Uşu ustalarga dagı çoğun rahmat, aksakaldarga çoğun rahmat. Kim patası menen, jakşı oyu menen koldoп берип attı. Barыңızlarga Allah subhanahu wa taala iki dünyada jakşılıktardı versin. Men bugün oşonday zalkar ötken alımыбыз, ustazыбыз Чубагачынын arbağın sıylap, özü пайдабалына келип катышкан эле, ошонун атыны коюп, ушул мечитти акырынача бүтүргөн Камчыбек мырза Аллах табарга кылган хайыр ихсаныңызды кабыл кылсын. Иманда, исламда бекем болуң. Жараткан Аллах Таала дайым сизге ак жолдо көрсөтсүн, ак жолду жүрүү насип этсин. Арам жолдон, арам багыт берүүчүлөрдөн, арам инсандардан, койнунда котур ташы бар инсандардан Аллах Таала алыс кылган болсун. Кылган ушул мечитиңиз Аллах табарга кабыл кылып, кыяматта жанагы менин кошуналарым кайда деген чакырыктагы инсандардан болуп бейишке кирүүдү Аллах табарга насип этсин. Ушул мечиттин пайдабалын курганга биз ажыкебизди коштоп кошо келдик эле. Арадан 2 жыл өттү, ажыкебиздин өзүн арналып отурат ушул. Ажыкебиз өз мезгилинде даңкталган. Тирүү кезинде дагы өткөндөн дайым даңкталып отурат. Буга мына мисал Камчыбек Кыдыршаевдин ал кишиге болгон мамилеси. Бул динге болгон, бул мусулмандарга болгон урмат эле. Мына ошол кишинин сөзүн эч качан жерден таштабай, сиз деп жогору өткөрүп, төрүн өткөрүп, мына бүгүн ошол киши өткөн күнү жарыя кылып, телевиденияден ошол кишинин атына арналган мечит деп атап отурат ушул мечитти. Камчыбек Кыдыршаев сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Дин комиссиянын атынан, өзүмдүн жеке атымдан, уулумун атына коюлган ушул мечитке келип, ушунча киши Куран окуп, Камчыбек инибизге рахмат айтып турган жериңерде мен да сүйүнүп атам. Камчыбектей иним, анан ушул Чубактын бир канча достору бар экен. Менин уулум өлбөптү деп айтсам жарашат. Сиздерге 1000 мәртем рахмат. Мына Барпыда да бир Чубак жашап жатат. Мен
камчы иниме миллион марта разымын. Буга чейин канча жолу чубак менен чогуу ака ука болушуп мени аяшата деп көңүлүмү көтөрүп жүрүштү. Ушуларга чоң ыраазычылык билдирем. 2019 жылы мечиттин курулушу башталган учурда аалым Чубак ажы Жалилов келип курулушка капсула салган. Дин алым 2020 жылдын 11-июлда илдеттен улам каза болгон. Ошол учурда Камчыбек Ташиев бул мечиттин атын аалым Чубак ажы Жалилов деп атаган. Кубанычтуу болуп турат, бир жагынан кайгылуу болуп турат. Кайгылуу болгон себеби Чубак ажыбыз арабызда жок болуп турат. Ошол ажыкебиз арабызда болсо жаркылдап, жайнап, бул жерде күлүп, тамашалап, өзүнүн таалим тарбиясы менен баарыбызды ушундай көңүлүбүз көтөрүп турат эле. Бирок ага биз жете албадык, Алла буйруган эмес экен. Ошол эле мезгилде Чубак ажы атындагы өзү түптөп кеткен официалдуу түрдөгү биринчи мечитти ачып атканыма мен бактылуумун, чексиз ыраазымын Алла Таалага. Ушундай аалымдын атын ушул жерге мечитке бергенибизге, ушундай аалымдын атын өчүрбөй кармап калганыбызга мен бактылуумун деп эсептеймин. Кайсыл гана кызматта отурбайын, кандай гана жерде болбойын, бирок аалымдарыбыздын алдында баш ийгенге, аалымдарыбыздын алдында урматтап сыйлаганга биз милдеттүүбүз туугандар. Мечиттин курулушу толугу менен Камчыбек Ташиевдин өз каражатынын эсебинен курулду. Ал эми мечит Кыргызстанда Чубак ажы Жалилов атындагы алгачкы мечит болуп саналат. Аллахым шерменде кылбагын, Чубак ажекебиз дайыма оозунан түшүрбөй, шерменде кылба деген дуасы бар эле. Кудай Таала ошо кишинин дуасын кайталап дуа кылалы, эч кимибизди шерменде кылбагын. Эки дүйнөдө жүзүбүздү жарык кылгын, Алла Таалам дуаларыбызды кабыл кылгын. Аллахумма раббана атина фид дунья хасана وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. Айбек Исабеков, Замирбек Тойчубаев, Регион.